Дароо, мен Запись баштап алалы. Assalomu alaykum, Э, барыңыздарга салам. Азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүн бизде адатка айлангандай эле ар ишемби күнү 22:30 Кыргызстан сааты менен IT жолугушууларды өткөрүп келебиз. Бул ирет ошол бизде конокто Салават мырза, өзү Германияда иштеп келет, IT тармагында бэкенд Java программчы. Негизи кыргыз тилинде программчы деген сөз жок. Анан ошол биздин мындай чакан программисттердин арасында эле ушул сөз эмиден мындай калыптанып келатат окшойт. Бирок жакты мага программчы деген сөз. Кээ бирөө мени аябай соц тармактарда оңдоп калат. Программчы деп 2 м менен жазылат деп анан мейли деп коем. Бизде бэкенд программчы бүгүн ошол IT жолугушууда конок. Анда Салават мырза, биринчи суроодон эле мындай эң башта жөнөкөй өзүңүздү тааныштырып, кантип айтыны баштап калгансыз? Негизи билебиз, бир катар таанышканбыз, бирок жалпыда коомчулукка өз оозуңуз менен. Assalomu alaykum барыңыздарга. Абдан кубанычтамын, чакырганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү жолугушуу пайдалуу болот деп ишенем. Мен буга чейин кичинекей презентация жасап койдум эле, ошол өзүмдү тааныштыруу боюнча. Экранды бөлүшүп силерге көрсөтө берсем уруксатпы? Абдан сонун болот, экраныңызды көрсөтүп айтып берсеңиз. Көрүп жатасызбы бизеке? Ооба, көрүнүп атат бизге, сонун. Ошо менин атым ошо Салават Исламов. Азыр 27 жаштамын, жакында 28ге толом. Антип ушул жашка келип калган көз ачышым көбүнчө байкалбай калды. Ошо мен айтылгандай эле орусча инженер-программист деп коет, мен инженер-программчы деп котордум, туура эле болсо керек. Ошо анан башкы бетке ошо апамдын сүрөтүн коюп койдум, анткени эми баягы чет жакта жүргөндө аябай сагынуум күчөп, ушундай сезимдер көп ойгонот экен. Анда эмесе ошол айтиге кандай келип калгам, тарых таржымам кандай башталган, ошол боюнча кыскача айта кетсем. Ошо мен өзүм 1996 жылы Ысык Көл областына караштуу Бөрү Баш айылында жарык дүйнөгө келгем. Ал ошол Каракол шаарынын жанындагы айыл. Ошол 4 бир туугандын ичинен үчүнчүсүмүн. Андан кийин ошол эле айылда орто мектепке эң биринчи кезекте мен ошол айтиге болгон эң биринчи кадамым эстеп көрсөм 8-класста башталган да. Ошол мени айти дүйнөсүнө алып келген бул менин информатика агайым Өмүркулов Турсунбек деген агайыбыз болгон. Ал ошол биз 8-класс кезде анын атайын илимдери бар болчу информатика сабы боюнча. Анткени ал ошол райондук олимпиада же областтык олимпиадага чейин окуучуларын алып барып, ошол багытта баягындай спортивный программирование деп коет го азыр. Көп мода болуп кетти го, ошондой нерселер боюнча кружокторду өткөрчү. Анан ошол жерден талантым ачылып көрүлүп калып, анан информатика, IT меники экен деп ошол жерден түшүнгөн болчумун. Андан кийин ошол агайым жөнүндө да айта кетирген болсом, эми бул адамдар баягы бир жакшы нерсеге келиш үчүн дагы башка адамдар аябай жакшы себепкер болот экен. Менин учурумда ошол информатика агайым абдан жакшы себепкер болгон жана мен азыр канча жашка келбейин, кайсы чет жакта университеттерде окубайын, башка бир чет элдик коллегалар менен иштебейин, мындай ошондой адамдык сыпатка ээ болгон, мындай бир нерсени жакшы түшүндүрүп бере алган агайымдай адамды кезиктире элекмин десем болот. Ошо мунун баардыгы айылдагы мектептен башталган окуя. Андан кийин 2014-жылы биз ошол бүтүрүүчү болуп КГУстага келип окуп калдык. КГУстага келип калган таржымалы мындай да, мен ошол 10-11, 9 класстарда информатика боюнча олимпиадаларга катышып жүрүп, 10-класста биринчи орун алып, ошол республикалык олимпиадага барып, анан ушул КГУста дагы ошол учурда чемпионат по программированию деп ошол программалоо чемпионатын өткөрүп, алар өздөрүнө ошол кыргыз немис факультети деген факультетке жакшы окуучуларды өздөрүнө тартышкан да. Мен дагы угуп калып, ошол тааныштардан угуп калып, өзүм да баягы олимпиадаларга каршы жүрүп, балдардан угуп калып, КГУста университетинде ал кезде кыргыз немис информатика факультет деген факультет бар болчу, ошол жерге стипендиянын жардамы менен тапшырып калгам. Турат ага, эгер суроолор болсо, орто жолдон үзүп суроо бере берсеңиздер болот, мен бир аз узагыраак сүйлөп койсом. Андан кийин ошол 2014 тапшырдык КГУстага, анан КГУстага тапшырганда ал университеттин аты азыр ИНАИ, ал өзүнчө бөлүнүп кеткен. Анан биз биринчи курстан баштап эле
баарыбыздын кыялыбыз бар болчу да, Германияга барып сабак окуубузду улантып кетүү. Анткени ушул кыргыз немис факультети 6 семестр окугандан кийин жакшы окуган баягы студенттерди ошолордун каймактарын алып Германияга ошол кызматташкан университетке Цвикау шаарына окууга алып кетчү да. Анан баарыбыздын кыялыбыз ошол Германияга өтүш болчу, абдан тырышып окудук, жакшы балларды алып окудук. Анан дагы айта кетет ушул нерсе, ал убакта менин оюмча ошол университетте, институтта жакшы мындай Кыргызстандын шартына салыштырмалуу абдан сонун шарттар түзүлгөн болчу. Мисалы бизге биринчи жылы 80 евродон ай сайын жакшы окугандарга стипендия берчү. Андан кийин ал стипендияны көтөрүп 110 еврога чейин көтөрүлүп, элестетиңиздер эми ай сайын студент окуган үчүн эле ушундай, ал кезде дагы акчанын күчү дагы көбүрөөк болчу. Кыскасы абдан сонун мүмкүнчүлүктөр болуп, ошонун аркасынан биз ошол айткандай эле 6 семестрден кийин тандалып алынып, ошол Германияга, Цвикау деген шаарга ВХЦ деген университет бар. Бул университетте балким сиздер тааныган ошол Эркебек деген ошо чогуу окуган эмеспи, менден кийинки курстарда окуган, ошо ал да биякта окуган, жана башка балким силер таанып билген адамдар да окуган ушул ВХЦ деген Германиядагы университетте. Анан ошол 2017-жылы мен Германиядагы ВХЦге келип окуп калдым. Анан ушул жерден баштап менин жашоом экиге бөлүндү да. Буга чейин ошол Кыргызстандагы жашоом, андан кийин Германиядагы жашоом башталды. Ал жактан ошол компьютер сайенс багытында ошол мурун КГУста кандай окуган болсок, ошону эле уланып кеттик. Анткени программалар баягы кыргыз жана немис университеттеринде бирдей болчу. Анан биз ал жака ошол 1 жылдык ДАД стипендиясын утуп алганбыз. Башкача айтканда 2017 баштап 2018 августуна чейин 720 евро ай сайын стипендия алчык. Анан ошонун негизинде жашап сабагыбызды улантчык. ДАД, достор, бул жөнүндө да айта кетиш керек, бул ошол Германиянын чет жактагы баягы жакшы таланттуу адамдарга ушундай стипендияларды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере турган мекемеси десек болот. Эгер студент болсоңуз, сиздер дагы ушул жерге кайрылып, мунун аркасында чоң мүмкүнчүлүктөргө жетсеңиздер болот. Андан кийин эле ошол бир жылдан кийин стипендия бүтөт, андан кийин баягы биз өзүбүздү камсыздап кетишибиз керек. Акча бизге эч ким бербейт. Үй бүлөбүз ар жактан жардам бере албайт. Ошон үчүн көпчүлүк учурда мага окшогон эле ошол досторум, студенттер биякта ошо Германияда окуган, алар фирмаларга практика кылганы киришет. Анан практика кылганыбыз үчүн биз дагы баягы ай сайын керектүү болгон, мисалы 800 евродон 1000 еврога чейин айлык алып иштечүк да. Ошентип биздин мындайча айтканда, орусча айтканда карьерный путь башталган. Мен кечирим сурайм эгер орусча бир аз аралаштырып аткан болсом, анткени бир аз көнүп калат экенсиң. Ошон Жакшы үчүн бир эле. аз турмакча калып айтып турам. Буга чейин суроо барбы? Улантып кете берейин. Суроо болгондо сөзсүз токтотуп эле ошо арасынан бере берем, буюрса. Хорошо, хорошо. Уланта Анан, берсең. бул жакта эң жакшы жери келип ошол немис окуу системасы кандай экенин көрдүк. Эң башында бир аз баягындай тилди, мисалы Кыргызстандан окуйсуң, мугалимдер менен окуйсуң, анан бул жака келип баягы профессорлордун сүйлөгөндөрүн угуп, лекцияларын укканда бир аз айырмачылыктар байкалып, биринчи семестрда мындай тил барьери бир аз өтө чоң мындай чакыруу болду биз үчүн. Анан ошол учурда жакшылап окуп, дагы мындай 2 эсе, 3 эсе жакшыраак окууга туура келди, мисалы ошол эле немис студенттерге салыштырмалуу. Бирок Кудайга шүгүр, бизге чейин дагы студенттер келип окуган, көнүп, окуп, анан профессорлор дагы мындай бизге түшүнүү менен кабыл алып, мисалы кайсы бир реферат же бир жазуу түрүндөгү иштер жазсак, кайсы бир каталарды кетирсек, мындай бизди кечирип, ошол жактан жакшы колдоо көрсөткөндөрү эсимде. Ошо айтылгандай эле окуу башталды, 1 жыл стипендия алдым, андан кийин МСГ деген атайын немис фирмасына практика өтөп кирдим. Ал практикада дагы бир сайттын үстүндө иштегенбиз. Андан кийин окууну 2019 декабрында аяктадым. Анан андан ары эле ушул мурунку практика өтөгөн жана ал жакта ошол бакалавр ишимди жазган фирмада эле, МСГ деген фирмага эле толук кандуу жумушчу болуп, 2020-жылдын башында кирип, ал жака ошол junior Java программчы болуп, ошол 2024-жылдын июнь айына чейин иштедим, эмгектендим. Анан ал фирманы айта кете турган болсом, ал жөнүндө ал ошондой Германиядагы IT багытындагы кызматты көрсөтө турган эң чоң фирмалардын бири. Менин оюмча аларда ошол умзац деп коет, кыргызча кандай которулат билбейм. Таза киреше эмес, баягындай оборотто жүргөн акчасы 1 миллиарддан ашык, 1,5 миллиард евро, аякта 10 миңден ашык жумушчу эмгектенет. Анан биз ошол камсыздоо тармагына
багытталган фирмасында иштедик ошол жерден. Анан ал жактан ошол немистердин иштөө маданиятын бир аз өзүбүзгө сиңирип алдык десек болот. Мисалы ошол фирмада 20 жылдан 25 жылдан иштеген коллегаларыбыз бар. Анан алардын жанында отуруп, алардын баягы мисалы сен код жазганда мисалы өзүңдөн чоңураак, улуураак программчылардан үйрөнсөң, анан дагы башка баягы сенин жетекчилик сен ошо сага жетекчи болгон адамдар бири бири менен кандай сүйлөшүшөт, коммуникацияны кандай кылышат, информацияны кандай алмашышат деген мындай soft skills деп коет го, ошондой нерселерди дагы жакшы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр ачылды. Андан кийин ошол ал фирмада мен 4,5 жыл Java программачы болуп иштегенден кийин жана ошол практиканы кошкондо дагы баягындай студент болуп иштеп жүргөндү кошкондо 5,5 жылдай иштептирмин баш аягы. Анан 4,5 жылдан бери баягы бир эле продуктунун ичинде иштеп аткандыктан сен уже ал жактан баягы көп нерсени билип каласың. Анан баягы орусча айтканда уперлся в потолок да, мындай көп нерсени билесиң. Сага мындай өнүгүүгө мындан ары мындай жол бир аз тар болуп калгандай да. Анан ошондойду сезип, бир нерсени алмаштырганга убакыт келди го деп, ошо бул жылдын башынан баштап жумуш издеп, ошо Кудай буйруп ошол бул жылдын июлунан жаңы фирмага кирдим Германияда. Бул жака ошо senior Java программчы болуп кирдим жана бул фирма HR багытындагы баягындай отдел кадров, зарплаталарды эсептеп берүү, иши кылса баягы персоналга байланышкан баардык процесстерди автоматташтырган продуктуну жасап чыгарышат. Бул жакта иштегениме 1 ай болду. Анан абдан мен сүйүнүп атам ошол өзгөрүү болгон үчүн. Анткени баягындай жаңы домен болгон үчүн баягындай башка багытта программа да бул. Анан айтинин өзгөчөлүгү ушундай го, сен бир гана код жазганда эмес, ошол бизнес процесстерди да түшүнүп баштайсың да, кайсыл багытта иштеп аткан болсоң. Анан мен үчүн азыр абдан кызык бир период, мындай мезгилдердин бири болуп атат. Ушул жаңы нерсени ачып, жаңы дүйнөнү өзүмө ачып, анан дагы баягы жаңы коллегалар менен мындай мамилелерди түзүп, баягы эң башында 2020-жылы жумушумду жаңы баштагандай бир абалга келип жатам. Бирок менин тажрыйбам бар болгондуктан мындай көп жерлер азырынча мындай жеңил болуп атат. Ошол бул жактан тажрыйба мындайча алып караганда жакшы ролду ойнойт экен. Андан кийин бул эми ошол менин кыскача өмүр тажрыйбам болду. Эми дагы балким сиздерге кызыктуу болот деп, дагы бир нерсени унутуп койуптурмун. Германияда жүргөндө көпчүлүк адамдар, жарандар, алардын баягы патриоттук сезимдери эселеп күчөйт да. Кыргызстанды кантип өнүктүрсөк болот, ага кантип жардам берсек болот деген темада абдан мындай көп ойлор болот. Анан ошол 2020-жылы Айрыкча мен кандай Германиядагы дейсиң? айрыкча Германиядагы кыргыздар көбүрөөк ушинтип ойлонобу деп койдум. А, Ал аябай Германиядан көп мындай Кыргызстанга ушу баягы жардам программаларын, бир нерселерин аябай көп уюштурушат го. биякта Көп ошо тараптуу. диаспора бар, анан Мгм. чогулуп атмосфера бар негизи, ооба. Бир нерсеси Ооба. бар. Анан ошо 2020-жылы бул жактан жаңы шаарга көчүп келгем. Окуган шаарыман иштей турган шаарыма көчүп келдим. Аякта бир аз жашап жүрүп, анан бир тааныш байкем бар болчу, тажикстандык. Аны менен бир жума намазга барып, чыгып келатсак эле ошол анда башка бир кыргыз коллегасы ээрчип келиптир. Мен аны тааныш эмесмин, ал ошол Шарип деген досумду ошол жерден тааныштырып калдым. Анан алар ошол как раз баягы ковид учуру болгон да, ковид учуру болуп, баягы онлайн окуу, IT сонун экен, онлайн окуса болот экен деп баягындай бум, хайп болгон убакыт ошондон башталды окшойт, баягы курстардын баары көбөйгөнчү. Анан ал досум өзү Мырзакеден болот, Өзгөндөн. Анан аны мындай орусча, англисче айтканда нетворкингге аябай күчтүү да. Тиякта бир таанышы бар, биякта бир таанышы бар. Анан ал аркылуу да Нурболот агай деген агайыбыз менен таанышып калдык. Анан алар ошо Кыргызстанда мындай активдүү волонтердук, ыктыярчылык иштерди жүргүзүшчү экен. Мисалы чогуу бир мектептин библиотекасына барып, англис тилин үйрөтүшүп, андан кийин өздөрү баягы чогулуп, Мырзакелдикте онлайн баягы Udemy курстарын чогуу карашып, ITге кызыгышып, анан ошол досум 2020-жылдын Шарип деген досум 20-жылдары ушундай ойго келиптир. Эмнеге азыр баардык нерсе онлайн болуп атат, көп билимди азыр онлайн эле алса болот. Биз дагы ошондой кылып региондордогу адамдарга мүмкүнчүлүк түзүп бербейлиби деп анандай ошондой долбоорду баштаган, ойгонуу деген долбоорду. Анан мен да аны угуп, мага жагып, мен дагы кошулуп калгам. Анан 2020-жылдын августунан баштап биз Мырзаке айылында өзүбүздүн ушундай курстарыбызды баштадык. YouTube'дан эле
даяр сабактарды алып баягындай Moodle сыяктуу платформаны өзүбүз баягы деплой кылып, Мырзакедеги окуучуларга ошол китепканага мен ошо Шарип деген досум өзүнүн эсебинен 8-10 ноутбуктай сатып берип, анан ал жактагы достору баардыгын уюштуруп, менин оюмча бир 30-40 адам менен баштаганбыз 2020-жылы. Анан эми бул биздин баягы аябай жакшы көргөн ишибиз болуп калды. Анан ошентип жүрүп отуруп, бул жыл сайын болуп келип жатат. Жыл сайын мисалы андан кийин ошол Ноокат билимканасына жайылды, андан кийин дагы башка айылдарга жайылып отуруп, былтыр биз борбордук шайлоо комиссиясы менен алардын баягы санарип борборлорун, жаштар санарип борборлорун колдонуу боюнча ошолордун карамагында турган меморандум түзүлүп, биз ошол Кыргызстан боюнча менин оюмча бир 40 же 80 жерде эмне бар да, санарип борборлору. Аларды ошол Япония тарабынан каржыланып, ноутбуктар менен камсыздалган, баардык камера менен камсыздалган, кыскасы онлайн окуттуруучу баардык жабдыктар менен жабдылган кабинеттерди биздин курсубузга колдонууга уруксат алып, анан былтыр ошол Кыргызстандын 7 дубанына тарадык. Анан башы жакшы болуп башталды аябай, анткени ал жылдагы өзгөчөлүгү биз кыргызча материалдар менен окуп баштадык. Биринчи HTML, CSS, фронтенд багытын, андан кийин JavaScript багытын. Бирок ошол тилекке каршы баягы окуу узакка созулгандыктан баягы башында бир нерсе ойсо элдин баары баягы кызыгып барып, анан аягында мындай стойкилер калып, бир аз буюрса эми дагы эмдиги бул жылы дагы улантабыз деп атабыз. Кыскасы ушундай. Анан ошол менен өмүр таржымалым болду. Андан кийин дагы кыскача IT багыты боюнча да сөз кыла турган болсок, мен ушул жерге программалоо тилдери жана тажрыйба деп бир аз жазып койдум. Балким ITге кызыккан адам катары сиздерге да кызыктуу болуш керек. Мисалы, кайсы программалоо тилдерин мен үстүндө иштегеним жана аларды кайсы багытта колдонгондорум. Ошол 2011-жылы информатика иримдерине катышып, анан биз мектепте агай Паскаль тилин үйрөтчү. Ошол Паскаль тилин үйрөнүп, биз баягы олимпиадада, мектеп олимпиадасында келе турган тапшырмаларды чечип баштадык. Азыр муну баягындай лид коддун эле мындай жөнөкөйлөтүлгөн версиясы деп түшүнсөңүздөр болот. Ал жакта биз ошол математикалык, геометриялык ар кандай тапшырмаларды Паскаль тилинде чечишүбүз. Ошол олимпиадаларга даярданып. Ошол менин ITге болгон эң биринчи кадам Паскаль тили менен башталган мектепте. Андан кийин университетке тапшырганда биз ошол немис тили менен, немис университети менен кызматташта болгон үчүн Германияда көпчүлүк жерде Java колдонулат да, анан алардын эң башкы тили окуу программасында Java'ны үйрөтүү болчу. Бирок андан сырткары дагы C тилин үйрөндүк, PHP тилин, JavaScript, анан HTML, CSS, база данных. Ал убакта дагы WordPress аябай катуу кетип аткан. Биз ошол студент кезде баягы сайттарды жасап, эми азыр деле жакшы болуш керек. Андай ошол орусча айтканда ниша. Анан кээде ошол университеттен заказ алып дагы иштеп калганбыз. Анан мен үчүн да эң прорывной нерсе мындай сиз аябай суктанган, мындай кылган нерселериңиздердин бири болот го. Экинчи курстун ортосунда биз программалоо боюнча бир модуль бар болчу. Ошонун алкагында 2D оюнун жасап чыгарганбыз Java тилинде. Бул мен үчүн мындай Java'ны тереңирээк өздөштүргөнгө, анан баягы өзүмдүн күчүмдү сынаганга аябай мындай. Мисалы, жерден айга учкандай эле бир сезим болгон да. Анткени сиз кнопканы басып атасыз, анан баягы спрайт менен адамдар чуркап жүрүп бири бири менен атышып атат, ошонун баардыгын жасаганбыз ба, бири бири менен кагылышса, очколорду жыйнап, аябай мындай унутулуу сезимдердин бири болгон. Андан кийин ошо кызыктуу проекттердин бири дагы ошол Германияга конкурс болгон да, ошол окууну уланткангач, анан ошонун алкагында мен PHP тилинде бир студенттерди мониторинг кыла турган вебсайтты жасап чыккам. Ал жакта баягындай Symfony же болбосо Laravel деген фреймворкторду колдонбостон баардыгын баягы на чистом PHP, баягындай роутинг, контроллер деген нерсенин баардыгын всё с нуля жасалган нерсени жасап чыккам. Мен үчүн бул дагы мындай мен сыймыктана турган ошо студенттик кездеги Кыргызстанда окуп жүргөндөгү проекттердин бири болуп эсептелет. Андан кийин ошол Германиядагы окуу башталды 2017-жылдан 2019-го чейин. Ал жакта дагы Java тилинде көп басым жасалып, баягытан да оюндар жасадык, дагы бир командада немистер менен кыргыздар аралашып өндүрүшкө байланышкан программалар жасадык. Эми бул баягы өтө крутой программалар эмес, бирок баягы жаш адистин өнүгүшүнө жакшы салымдарды кошкон кадамдардын бири болчу да. Андан кийин ошол жумуш башталды. Жумуш
башталгандан кийин 2020 жылы ал жакта биз Insurance Suite деген атайын программанын үстүндө иштегенбиз. Ал программа 20-25 жылдан бери эле жасалып келе жаткан программа да. Ал өтө чоң, өтө көптөгөн модулдардан, компоненттерден турат. Анан алар бири бири менен сүйлөшөт. Кыскасы, бир нерсени жөнөкөй баягы башынан баштап жасаган менен 20-30 жылдан бери жасалып келаткан продуктлардын үстүнөн иштеген, менин оюмча, кайсы бир деңгээлде эки башка нерседей сезилет да. Анткени сен баягындай уже мурун жасалып чыккан, сага чейин кодду жазып баштаган адамдар уже пенсияга чыгып, андан ары жаштар уланып келаткан бир ушундай программа иштеп чыгуу чөйрөсүндө өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот. Мисалы, сен программаңды, кодуңду жазып жатканда сенин кылган өзгөртүүң башка модулдун иштешине тоскоолдук кылбайбы, анан ал баягындай бизнес процесстерге кандай туура келет, мындай ошондой нерселерди көп ойлонуп, мындай кызыктуу иш тажрыйбалардан бири болду десем болот. Андан кийин ошол быйыл дагы баштадым ушул Java программа, senior Java программчы болуп. Бул деле эми баягы окшош технологиялар колдонулат. Бул ошо азыр Жакарта деп аталат, же болбосо Java Enterprise Edition. Бул ушундай баягы корпоративдүү же болбосо чоң приложение, тиркемелерди жасаганга колдонулган Java'нын версиясы болуп эсептелет. Андан кийин ошол ойгонуу жөнүндө дагы айта кетейин дедим. Анткени биз былтыркы жылдан баштап кыргыз тилдүү сабактарды тартып баштадык. Менин билишимче, Турат агайдын каналында да азыр кыргыз тилдүү сабактар активдүү чыгып атат Flutter боюнча. Мен бул ошондой инициативаларды абдан колдойм, анткени азыр кыргыз тилдүү IT контентте мындай боштук бар да. Орус тилин билсең, ал жакта толтура материалдар. Таап кирип кетесиң. Англис тилде андан да толтура. Бирок кыргызча издей турган болсоң, чыгат, бирок чыккан менен кээде сапаты начар болуп калышы мүмкүн. Же мындай бир толук кандуу бир нерсеге жетишпейсиң да окугандачы. Анан мен ошол кыялым болчу, ошол университетте окуп жүргөндө эле ушундай кийин бир туториалдар жазсам депчи, кыргыз тилинде деп. Анан ошол Кудай жалгап, мындай негизи мындай нерсе экен да, мындай адам бир нерсени кыялданып, астыга максат койгон болсо, бир кайсы бир окуялар бири бири менен келишип, ошондой мүмкүнчүлүк жашоосага берет экен да тагдырчы. Мисалы, мен ойгонууну биле электе, мисалы Шарип, Нурболот агай деген досторумду тааныштыра электе, ошол окуп жүргөндө эле, ушу КГУста эмес, Германияда ушундай ойлорум келген, бир дагы тест кылып жаздырып көргөм. Анда баягы микрофонум жок болчу, камерам жок болчу, анан жаздырып өзүмө жакпай эле, бул менин колумдан келбейт деп таштап койгом. Андан кийин ошол ойгонуу башталып, биз адамдарды окуп баштагандан кийин мындай өзүңө болгон ишенүү келип, муну кылса болот экен деп, ошо былтыр HTML, CSS'тен жаңы барсам 50ден ашык кыргызча сабактар тартып чыктык. Андан кийин быйыл JavaScript тили боюнча дагы сабактар тартып атабыз. Анан ушул жерде отурган көрүүчүлөргө дагы айтып кетмекчимин. Негизи эми алган билимди ошол эл менен бөлүшүп турган бул жакшы нерсе. Анан бул өзүңөрдүн баягы сүйлөө, бир сөздөрдү табуу, азыр баягы storytelling деген нерсе катуу өнүгүп атпайбы? Ошол нерсеңерди жакшы өнүктүрөсүңөр, анан бул баягы кыргыз коомчулугуна, кыргыз тилдүү айтини өздөштүрөм деген коомчулукка өтө чоң салым болот да. Ошон үчүн өзүңөргө ишенгиле, билимиңерди бөлүшөм десеңиздер, мисалы бир проект жасап, мисалы 1,5 сааттык, 2 сааттык проектти, мисалы как создать там веб-сайт за 2 часа деп кыргызча кылып чыгарып койсоңор, менин оюмча көрүүчүлөрдү табасыздар кыргыз тилдүү. Ошого дагы үндөп кетмекчимин, ошо кыргыз тилдүү сабактарды тартканга, контенттер жаратканга, жана ошондой кылып жаткан адамдарга да чоң рахмат. Ошо Турат агай, сиздерге дагы, сиздердин ушул иштеп аткан командаңызга дагы Flutter боюнча көрүп калгам, чыгарып турган сабактарыңыздарды. Рахмат. Ошо Мгм. презентациям бүттү ошо менен. Суроолор Чоң койсо. рахмат. Салават мырза, негизи мен башында айтпай калыптырмын. Азыр балким биздин көрүүчүлөр деле байкаган чыгар. Салават мырза мындай өзгөчө бир үндүн ээси да. Э, Мен сиздин үнүңүздү абдан баалайм. Мындай ошол атайын тарбия алгансызбы же бул негизи эле өзүңүздүн тубаса үнүңүз ушундайбы? Менин оюмча, билбейм, айтыш кыйын. Мисалы, атам экөөбүздүкү мындай эмне да, адам üşүйт го, üşүгөндө чулдурап сүйлөп коем да, түшүнбөйм. Сүйлөгөн Мм. оролуп калат. Кээде камеранын астынан жакшы сүйлөп коем, ошондой нерселер бар. Менин оюмча, балким болсо керек, мурун просто мындай байкабай жүрүп, анан кийин баягы кылып көргөндөн кийин, жакшы турбайбы дегендей бир ой келип кеткен. Мм.
балким мындай көп нерсени жаздыра берсең өзүң дагы бир аз тембрыңды, үндү кантип мындай жогору, мындай жагымдуураак кылганды үйрөнөт болушуң керек. Анткени мен мисалы видеолор тартып өтө көп сүйлөгөм да. Мисалы азыр мен 4 жылдык мени азыр сүйлөтө турган болсоңуз, балким бир аз башкачараак үн менен сүйлөмөкмүн да. Менин оюмча бул тубаса үн эмес, бирок практика кылып отуруп мындай жеткен бир нерсе болуш керек. Мен мисалы өзүм деле андай деп ойлобойм, өтө жакшы үн кылып, бирок адамдарга бир нерсени түшүндүрүп, аларга бир информацияны бир түшүнүктүүрөөк үн менен түшүндүрүүгө жете турган үн бар го деп эсептейм. ооба. Ошо. Мен жеке өзүм баалайм. Тиги бизде Эрал агай менен сөз кылып атканда ошону да баса белгилеп айтып атпын эле. Сиздин баягы кыска видеолорду айтканыңыз, анан негизи эле ошол баягы соц тармактардагы бир нерсени айтып берүүңүз. Анан негизи биз сизди бэкенд программчы деп жарыяласак, бизге жазып аткандар абдан көп. Биз Салават агайды фронтенд программчы деп билет элек депчи, анткени сиздин ошол А, тармакта сабактарыңызды көрүп алышып. Бирок мен дагы жеке өзүм сизди ошо фронтенд программчы деп ойлоп жүргөн экенмин да. ал боюнча да айта кете турган болсом, эмне болуп, балким элдер ушинтип ойлоп калды. Мисалы биз ойгонууну баштап атканда эмнени окута алып дедик да биринчичи, анан эми киргенге жеңилирээк бул эмне HTML, CSS, JavaScript мындай Ооба. жеңилирээк да. Мисалы адам веб баракчаны түзгөндөн кийин эмне болот? Ал көрөт да баягы результатын. А Мгм. бэкэнд болсо мындай түшүнбөйсүң да, бир нерселер боло берет, аны сен мындай элестетишиң керек да. Анан ошон үчүн фронтендти тандап алганбыз. Анан ал жакта эмне ошол технологиялар менен журулушуп жүрүп, мисалы былтыр мен ошол HTML, CSS боюнча кыргызча сабактар тартайын дегенде, мен эми өзүм айттым, сен фронтенд иштеп чыгуучу болбосоң, сен кантип эми ушуну тарткантасың деп өтө көп мындай күмөн саноолор көп болгон. Анан мага мындай бир ой келип кетти. Udemy'де англис тилдүү курстар бар да. Ошол жерден эле кыргызчага которуп салдым да. Мен уруксат сураган жокмун мындан, бирок башында жарыялап атканбыз YouTube'дан, андан кийин эми балким баягы моралдык жок деп баардыгын закрытый кылып койгонбуз. Ошонун негизинде мен мисалы өзүм кесипкөй болбогон багытта сабактарды ушундай орусча айтканда признанный мастерлердин сабагын карап жасадым. Андан кийин JavaScript'те эми баягы бул программалоо тилине жакын болгондуктан, мага жеңил болгон үчүн баягы автордук же болбосо интернеттеги ачык булактагы мисалы JavaScript info деген сайттардан жасап баштадык. Анан ушунун баарын элдер көрүп ойлоп калса керек, фронтенд иштеп чыгуучу депчи. Бирок мен фронтенд иштеп чыгуучу эмесмин. Жана дизайн ал жак боюнча дагы окушум керек, өзүм жакшыртышым керек. Бирок планда бар, аябай жакшы деңгээлде өздөштүрөм деген. Мгм. Чоң рахмат. Азыр негизи бизде чатта да суроолор бар, бирок мен өзүмдөгү да ойлорду улам айтып турайын. Дагы бир нерсе, маалымат мага абдан кызык болду. Сизди бул ошол ойгонуу негизинен Аксуда, Өзгөндө, ошо Нокатта Мгм. иштеп атканын билет элек, кабарыбыз бар эле. Анан ошол ойгонууну уюштурууда, ошол жакта сабактарды тартып активдүү жүрсөңүз, негизи сизди Аксудан же Өзгөндөн болсо керек деп ойлогом да. Анан бүгүн ысык Чак. экениңизди угуп дагы бир жолу мындай ошол кызык факт болду мага. Анан жана дагы сөздүн башында бир аз айтпадымбы, ошо Германиядан бизге Кыргызстанга мындай ошол айрыкча могу эмне дейбиз, коомдук бир жардамдарды уюштурууда, ушундай социалдык долбоорлорду иштеп чыгууда сиздер ошол эле ойгонууну кылып аткан учурларда сиз айтып өткөн Эркебек агай, эми биз агай дейбиз, Эркебек мырза ошол жана келечек долбоорун бизде окуткан эле да. Анан ошол учурларда бирки Азамат Токтокуновдор, Азамат Айзат ага, эжелер, эке. алар баягы акча жардамдарды чогултуп жүргөн. Кыскасы мындай Германиядагы биздин кыргыздар, анан өзүм дагы баягы бир барып келгеним үчүн ал жактагы баягы жаштардын ошол өлкөбүзгө салым кошсок экен деген мындай жигердүүлүгү аябай жакшы таасир калтырган мага. Анан бул жерде дагы чатта Аруке жазып атат, сообщество күчтүү экен Германияда деп. Анан мына жердеги чаттагы суроолордон бирөөнү окуй кетейин. Салават агай Java боюнча дагы кыргызча айтып курстар чыгара турган ойлор барбы дейт. Ооба, буюрса андай ойлор бар. Бирок сабактарды тартканда бул эмне да, менин оюмча өтө энергия затратный нерсе да. Ооба. Энергияң аябай көп кетет. Анан
сен жеке жашооң бар, жашоо мындай дайыма кубанычта болуп өтө бербей турабы? Мисалы кээде эчтеке туура. кылгың келбейт, өзүңдү кыйнашың керек болуп калат. Анан а, мисалы мен сабак тартканда мындай кылам. Азыр бир атайын процесс түзүлүп калган. JavaScript'тен сабактар тартам, бирок ошол мен мисалы максатым эмне да, ошол көрүүчүгө кийинде сапаттуу материал чыгыш керек да. Ал мисалы мени көргөндө мындай приятный болуш керек да, ал угуп 10 мүнөт же 1 саат убактысын мага арнай алгыдай болгондой Туура. татыктуу курс болуш керек да. Анан мисалы курсту сүйлөп жазып атканда мен мисалы такалып кеткен учурлар көп болот. Деп андай ойлонуп кеткенчи. Анан ошолорду кестиребиз да биз, кесип мындай плавно Монтаж. сүйлөгөндөй кылып жасайбыз. Анан мисалы ошондой бул жакта эмне, биринчи материал жыйнайсың, сабак тартасың, бул экинчи шаг, кадам. Үчүнчү кадам аны монтировать этесиң. Анан ошол монтаж кылган дагы өтө кыйын болгондуктан мен ошо Курманжан деген карындашым менен сүйлөшүп алгам, ал да ойгонууда дагы ментор болуп кеткен. Ал ошол мен ага видеолор жөнөтүп коем, ал монтаж кылып жөнөтүп коет да. Анан бул аркылуу мен өзүм энергиямды сактап көбүрөөк сабак тартканга мүмкүнчүлүк болот. Ошо менен буюрса дагы мындай тезирээк тартып атабыз. Анан мен азырынча максатым ушул фронтенд багытын толугу менен жаап, баягындай домду кантип мындай колдонсо болот, анан балким 2D оюн JavaScript'те, анан сайттарды кантип жасаш керек JavaScript'те. Ошону бүтүргөндөн кийин бэкенд тарапта бирок баягындай Node.js боюнча курс жасагым келет. Андан кийин балким Java жана база данных ошол сыяктуу нерселерге акырын өтөбүз да. Бирок бул эми тез боло кетпейт. Буюрса ойлор бар. Акырын ниет кылып кете берелик. Эми бул жакта ошол айтылган эле, бул челлендж да. Буюрса Ооба. ошол күч кубат тилеп коюңуздар. Болуп калса Ооба, балким каалайбыз, сөзсүз болсун. Бирок ушул нерсени түшүндүк. Эч нерсе мындай тез болбойт экен. Баардыгы акырындык менен. Анан сиз айткандай сапаттуу болгону абдан жакшы. Анан а, мен дагы бул жерде азыр мисалы 30 тегерегинде адам отурабыз. Ар бир ошо айтиге кызыккан адамдар кирди да, ошо баардыгы мындай бир сүйлөмдөн болсо дагы, бир макаладан болсо дагы, бир кичинекей ый, лайфхактан болсо дагы ошол кыргыз тилиндеги контентти жайылтууга салым кошушса абдан сонун болот эле. Э, Темага мындай кыйыр байланыштуу бир суроо келип атат бул жерде. Дисциплинаны кантип өнүктүрдүңүз эле? Кандай методдор сиз үчүн жакшы көрсөткүчтөрдү берди? Кандай методдорду сунуштай аласыз дейт. дисциплина дедиңизби? Башында укпай калдым. Ооба, дисциплина. А, а, дисциплина. Эми менде да дисциплина боюнча кээ бир учур болот, өтө жаман болот, кээ бир учур болот, өтө жакшы болот. Бул эми баягы жашоодогу алда турган чакырыктарга байланыштуу да. А, Бирок мен ушундай бир мезгилди билем. Мен дисциплина боюнча аябай жакшы көрсөткүчтөргө жеткен. Бул ошо Германияда окуп жатканда экинчи семестр, үчүнчү семестр ушул убак болчу. Мен ал убакта тайм менеджмент боюнча китептерди эле окуган эмесмин кыйратып. Бирок менин мындай максатым университетте окууну бүтүрүшүң керек, жакшы диплом алышың керек, жумушка киришиң керек, анан акча таап үйдөгүлөргө жардам бериш керек деген ой болгон үчүн ошол нерсе мындай бир аз айла амалкөйлүккө алып келип, мындай кылчумун, Google календарды ачып, ошол жерге баягындай блоктор жазып койчумун. Мынчанчы күнү бул сааттан буга чейин мисалы англис тилин окуйм, андан кийин requirements engineering деген сабак боюнча экзамендерге даярданам деп, ошентип баардыгын пландап алган учурлар болгон. Анан ал жакта баягы мени ошол университетти ийгиликтүү аяктоо деген мындай максат алда тургандыктан мен аны мындай отуду аябай жакшы кылчумун да. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин, жумуш башталгандан кийин дисциплина жактан кыйынчылыктар пайда боло баштады. Анткени сен студент болуп жүргөндө убактың көбүрөөк, анан ушундай убактыңды жакшы бир өзүңдү өзүң өнүктүргөнгө жумшагың келет да. Ошондой студенттик кезде андай нерсеге убакыт көбүрөөк болот. Энергия дагы көбүрөөк болот. Анан мен иштеп баштадым 8 саат. Күнүнө 8 саат иштеп баштаганда бул сенин энергияңды монтип сорот алат да. Күнүнүн аягында 3-4 саатың калат, аны мындай 1-2 саат диванда жатып телефон карап өткөрсөң өткөрдүң же тырышып бирдеке кылсаң кылдың, кылбасаң жок да. Анан менин оюмча ошол жумуштан кийин бир жылдай мындай бир кыйналып жүрдүм, ушундай режимге кире албай. Анан андан кийин ойгонуу башталып кетти. Ойгонуу башталгандан кийин ар жакта сени окуучулар күтүп атат. Мындай бир чоң максаттын болгону мен ошол дисциплинанын жакшы болушуна алып келди да. Анан менин оюмча ошо кандай методология деп атпайбы, менин оюмча бир максатты коюш керек, абдан чоң максатты. Ошол максат үчүн сиз мындай күйүшүңүз керек да.
Анан убакытты туура пайдаланыш керек. Мисалы, пландаганда кайсыл убакыттан кайсыл убакка чейин ушуну кылам деп, мындай жок дегенде бир грубый план кылып койгон жакшы болот болуш керек. Анан мындан сырткары азыр тайм менеджмент боюнча өтө көп китептер бар го. Ошолорду окуп кылып көрсө болоттур. Бирок эң башкысы менин оюмча сен бир күйгөн максат керек. Ошол максатты сен жакшы көрүшүң керек. Анан азыр ошол боюнча баягы тулдар, шаймандар толтур, Google календарь сыяктуу же болгон токой тиркемелер болсо керек. Ошолор менен акырын алектенсе, менин оюмча дисциплина жакшы эле болот. Анан эмне да, бизге да бир нерсени кылганда жакшы кылып отуруп, анан бир орто жолдон жок болуп кетебиз го. Ушундай нерсе мындай сизди кабатыр кылбаш керек да. Мисалы, ошол эле англис тилин окуганда, мисалы, 2 ай жакшы окудуңуз, 2 ай таштап койдуңуз, анан мен окуй албайм да таштайм, кереги жок дебей, айтиге деле байланыштуу бул нерсе. Кайра ошол убактан баштасаңыз, сиздин мурун кылган нерселериңиз мындай калып калат дагы, баштап кетиш жеңилирээк болот. Менин оюмча дисциплина деле ошондой эле. Мен мисалы жашоомдун ар кандай учурлар болот, кээде кайгы капа көп болот, кээде жер кабышык көп болот. Ошого дагы жараша дисциплина ары бери ойнойт да. Бул жакта кандай десем, адам дайыма мындай балансты кармаш керек го дейм. Биз баягы дисциплина деп отуруп, hard working андай мындай деп отуруп, башыбызды комдон чыгарбай же катуу бир нерсе башыбыз менен кирип кеткен дагы туура эмес. Анткени баягы орусча айтканда выгорание болуп кетет адам. Менин оюмча бул дүйнөдө баардыгы тең салмактуулукка умтулат да. Мисалы, самолеттун учканы деле бул тең салмактуулукка байланыштуу. Анткени баягы самолет абаны кескенде мындай өйдө жагында ылдый басым болгондуктан бул табият ошол басымды тең салмак кылыш үчүн баягы самолетту көтөрүп мындай теңдейт да баардыгын. Же болбосо кандай десем, бир сууну мындай ылдый чаап койсоңуз, кайра баардыгы мындай тең салмактуу болуп, жакшы мисал келбей атат, бирок мындай бул дүйнө, бул табият мындай тең салмактуулукту сактайт да. Анан менин оюмча биз дагы биздин жашообузда ошол тең салмактуулукту сактасак, мисалы, кайсы бир убакытты хоббибизге бөлүшүбүз керек, кайсы бир убакытты эс алууга, досторубузга, кайсы бир убакытты өзүбүздү өнүктүргөнгө, ошол убакытты пландоого жумшасак, менин оюмча ушул идеальный нерсе болсо керек. Бирок буга эми адам баягы аракет кылыш керек, анан жылдар өтүп, акырын мындай идеалдуу методология өзүңүз үчүн мындай кастомизированный, англисче айтканда ошондой нерсени таба аласыз деп ишенем. Бул жерде мен бир нерсе кошумча кылып койгум келип атат. Мгм. Жана Убай Маткасымов деген бар. И Кыргызстанда жакшы бизнесмен, үлгүлүү бизнесмен. Ошол жигиттин бир подкастынан угуп калдым. Ага да ушундай суроо берип атат да, мындай ийгиликтүү болуунун жолун айтып бербейсизби дегенде, ал айтып атты, мен биринчи бир анекдот айтып коеюнчу депчи. Эми аха. анекдот эмес дейт, эми негизи күлө турган окуя эмес, бирок жакшы мисал болот дейт. Бир адам деңиздин ортосунда кайык менен барып, анан сууга түшүп кетип, ал чогуп кетиптир дейт да. Анан ал чогуп кетсе, баягы суунун, деңиздин ичинен эки дельфин келип, эки колтугунан сүйрөп келип, жээкке чыгарып коюптур. Анан ал келип досторуна, айылына, элдин баарына айтып берет экен да, мен деңизге чөгүп кетсем, мени эки дельфин алып чыгып койду десе, башкалар дагы барып кайык менен коркпой эле барып деңизге түшүп чөгүп өлүп калышыптыр да. Анан Эй, чынында мен да ушул нерсени көрдүм. Бул ошол IT жолунда болсун, бизнесте болсун, деги эле жеке жашоодо, окууда, өнүгүүдө бирөөлөрдүн айткан кеңеши, бирөөлөрдүн айткан жолу бирөөгө иштебейт экен. эй, Бул сиз айткандай баягы адамдын өзүнүн мындай акырын ошол баягы жашоо менен иш менен болгон балансын теңдеп кармай билүүсү ошол өзүнө бир дисциплинаны алып келет экен да. Анан максат тууралуу аябай жакшы нерсе айттыңыз. Мисалы, мен англис тилин Duolingo менен 1287 күндөн бери калтырбай окуйт экенмин. Бул үчүн мен эч кандай методология, эч нерсе колдонгон жокмун да. Тупо менин бир максатым бар. Ал англисче үйрөнүшүм керек да. Болду. Анан буга кандай методдун кереги бар, эмне кереги бар? Мен ооруп калсам деле окуйм, кыйналып калсам деле окуйм. Короче, окушум керек да. Сапарда жүрсөм деле, жайлоодо жүрсөм деле эптеп бир нерсе кылып, ошо Мгм. англис окушум керек болот да. Анан бул жерде дагы бир суроо бар, бирок менимче билбейм, сизди ушул тармакта такыр жооп бергениңизди көргөн жокмун буга чейин. Германияга IT тармагы боюнча кетүүнүн жолдорун айтып бере аласызбы дейт.
Бирок М. ушул боюнча бизге Германиядан IT түгөйлөр, IT жолугушууга конокко келишкен. Булар Акак менен Өмүрбек. Эй. Э, Ошолор мисалы Акак мен жардам бере алам, сунуштарды бере алам деген. Мисалы Акакка байланышсаңыздар болот. Сиз эмне дейсиз бул жаатта? Менде деле маалыматым бар бул жака кантип келиш боюнча. Менин билишимче 3-4 жол бар негизги. Эң биринчи, сиз бакалаврга тапшырсаңыз болот Германияга. Окуу жагын алып карай турган болсок, бирок Германияда 12 жылдык окуу системасы да, бизде 11 жылдык. Эгер сиз абитуриент болуп, сразу бул жерге келип, Германиянын вуздарына, жождоруна тапшырам десеңиз, андай өтө албайсыз. Анткени сизде баягы 1 жыл дагы жетишпейт да. Немистер силер 11 класс окутурсаңар, а бизде 12 класстык билим берүү системасы, ошондуктан болбойт деп коет. Анан көпчүлүк студенттер мындай кылышат. Кыргызстанда бир жогорку окуу жайда 2 семестр окушат. Анан ошол 2 окуган семестрди 12 класс кылып тааныттырып, анан бияктагы бир университеттерге бакалаврга тапшырат. Анан финансы жагын алып келгенде стипендия менен келсе болот. Ал үчүн могу ДАД деген уюмдарга кайрылыш керек, эгер Германия жөнүндө сүйлөй турган болсок. Же болбосо эмне деп коет, орусча айтканда блокированный счет деп коет, немисче шперконто. Ал жерде ошол сиздин 1 жылдык жашай турганыңызга жете турган акча болуш керек да, мисалы 10 миңден 15 миң еврого чейин. Анан негизинен Германияда окуу бекер, сиздер эч кандай контракт төлөбөйсүздөр. Болгону баягы сиздин квартира жыйнап, квартирага же общагага чыгып, өзүңүз ичип жегенге же транспортко колдонгон чыгымдарыңызды каралат да, ошого эле акча керек болот. Бул биринчи жол болду. Экинчи жол Ausbildung деген бар. Менин оюмча Ausbildungга мектептен кийин тапшырса болобу, болбойбу билбейт экен. Ал эмне да? Бакалаврдан бир аз азыраак убакыт окуйсуз, 3 жыл. Анан бул өтө мындай практика менен айкалышкан окуу багыты да, бул баягы дуальная система деп коет го, ошондойдун бир түрү болуп калат. Кыргызстанда да менин оюмча акырын киргизсе керек ошондойлорду. Ал багытта да окуган толтура биздин мекендештерибиз бар. Эми мен биринчиден айтып коеюн, эксперт эмесмин бул багыт боюнча. Ошол жөн эле багыттарды эле айтып атам. Ошол биринчи университет, экинчи Ausbildung, анан үчүнчү менин оюмча Кыргызстанда бакалаврды бүтүргөн болсоңуз, мисалы IT багытында, сиз Германияга ошондой стипендияларды алып же болбосо акчаңыз болсо, мисалы 15 миң еврого чейин 1 жылдык жүргөн, турган, жашооңузду камсыздап, ошондой блокированный счетду ачып, ошол менен магистратурага келсеңиз болот. Анан төртүнчү жолу жумушка түз берсеңиз болот. Бирок ал үчүн көпчүлүк учурда немис фирмаларында немис тилин билүү талап кылынат. Ошондуктан немис тилин билген болсоңуз жакшы, жумуш издеп кирип көрсөңүз болот. Бирок бир аз мындай Кыргызстанда балким бир аз тажрыйба топтошуңуз керек, 1-2 жылдай же 2-3 жылдай, анткени башталгыч болуп келген кыйын болот. Же болбосо англис тилдүү фирмаларга кайрылып көрсө болот. Алар менин оюмча азыраак болуш керек, бирок чоң шаарларда көп андай англис тилдүү фирмалар. Анан мен дагы билишимче, бул жактагы кыргыз мекендештер Бишкекте дагы ушундай бир филиалдарын ачышкан да, ошо Германияда дагы фирмалардын. Мисалы, биз жашаган шаарда Staff Ай деген бир эмне бар, фирма бар, аны бир украиналык адам негиздеген. Кечиресиздер. Ошолордун мисалы Entwicklerburg деген Кыргызстанда дагы бир филиалы бар. Балким ошолор аркылуу бирдеке болуп келсе болот, же Turbine Kreuzberg деген бир фирманы билем. Берлинде бир фирма, аны ошол Кыргызстанда дагы бир филиалы бар да. Ошондой фирмалардын бир нечеси болсо керек. Кыскасы мен билген 3-4 жол ушулар да. Чоң рахмат. Ооба, бул боюнча деле кыйла нерсе айтып бердиңиз. Эми дагы бир суроо бар экен. Жуниор программчыга кандай кеңештерди бересиз? Ремонт иштеген оңбу же оффлайнбу дейт. Бул жакта 2 суроо экен. Биринчиси жуниор программчыга кандай кеңештерди бересиз дейт. Мен мисалы фирмада иштеп жүргөндө, мисалы сен кайсы бир фирмага жаңы киргенде, мисалы Германияда 6 ай испытательный срок деп коет. Сени 6 айда көрөт да, сен жакшы иштейсиңби, жакшы болсоң алып калат, болбосо контрактты аяктатып, сен жумуштан кеткен болосуң. Анан эң башында иштеп атканда коллегалар сени байкайт да, карайт. Сен мисалы коллегалар менен митингтерде болосуң же тапшырмаларды аласың, анан ошол жерден байкашат сен кандай иштеп атканыңды, сени баалашат, сага барганда ана жерде урушат. Анан менин байкашымча
Эми жуниор программчы кандай болот? Эң биринчи кезекте тажрыйба жок болот. Анан ошол жасалып жаткан продуктунун дагы эч кандай көп жерин билбеген болот. Анан бул жакта ошол фирмалар тараптан дагы жакшы кадам болуш керек да, жуниор программчыларды мындай онбординг кылганга. Онбординг бул ошол фирмага мындай киргизүү да, иштеп кетүүгө мындай жарактуу кылуу. Ал жакта мисалы сиздерге 1-2 ай ошол бир атайын ментор, көргөз бериши мүмкүн. Бул мындай иштейт, бул тигиндей мындай иштейт депчи. Анан сиз жуниор программчысыз, анан кайсы бир тапшырманы алгандан кийин сизге аябай оор болуп атат да. Анан сизде эки мүмкүнчүлүк бар. Мисалы 1 саат бир тапшырманы карадыңыз, анан ойлодуңуз, мен менторумду сурашым керек, мен билбей жатам деп менторго барып сурасаңыз болот. Же болбосо өзүңүз дагы бир аз өжөрлүк менен дагы 1-2 саат убакыт берип, аябай катуу тырышып, концентрация менен бир аз жакшылап ойлонуп, ошонун чечимдерин издегенге аракет кылышыңыз керек. Анан эгерде аябай узак болуп баратса, ментордон сурашыңыз керек. Мен мындай нерселерди кылдым, болбой койду. Анан мындай максатка жетиш үчүн кандай нерсе кылыш керек? Менин кемчилигим кандай дегендей мындай туура суроолорду берип, башкача айтканда мындай тажрыйбалуу коллегаларга кайрылуунун орусча айтканда баягы убактысын билиш керек. Өтө эрте эмес, өтө кеч эмес. Анткени сен кечке эле барып сурай берсең, сен анын баягы убактысын алып аткан болосуң. Бул өтө эффективсиз болуп калат да. А сен мындай самостоятельный болуп, мындай көбүрөөк убакыт болсо дагы өзүң үйрөнө турган болсоң, менин оюмча көпчүлүк жетекчилер бул нерсени баалайт да. Анткени сага кийин мындай кайсы бир тапшырманы берсе, сен өзүң чөгүп кетпей сүзүп кетесиң да ошол жерденчи. Албетте дагы улук программисттерден жардам сураш керек, бирок ошонун балансын билиш керек. Мен ошол жуниор программчыларга ушундай кеңеш бермекчимин. Тапшырмаларды алганда оор болсо, бир аз мындай пауза кылып, ойлонуп көрүп, өзүңүздөр мындай болушунча кылганга аракет кылыңыз. Болбой баратса, сеньорлордон сураңыз. Анан сураганда дагы проблеманы жакшы мындай түшүндүрүп берип, суроолорду так берип, анан алардын берген кеңештерин кабыл алып, ошо менен мындай прогресске жетишкенге аракет кылыңыз. Мындай өтө көп суроо бериш керек көп, бирок убактын албаш керек да. Менин оюмча ушундай кеңеш бермекчимин. Андан кийинки суроо ремонт иштеген оңбу же оффлайнбы дейт. Башталгычтарга мен кеңеш бермекчимин, оффлайн болгон жакшы. Анткени элестетиңиз, мындай практикадан эле алынган ситуацияда менде ушундай ситуация болгон. 2020 жумуш иштеп баштаганда 2-эле айдан кийин локдаун болуп кеткен да, карантин. Баарыбыз 2 ай офиске барып иштедим коллегалардын жанында. Андан кийин онлайн да, анан суроо бергим келет аябайчы, бир нерсени жасай албай. Анан Teams баягындай Zoom аркылуу чалып баягы адамдан кеңеш сураган мындай оффлайн иштеп, адамдын жанына барып суроо бергенден оорураак да. Ошон үчүн сиздерге жаңы кирип баштадыңызбы, жуниорсузбу, оффлайн иштеген жакшы коллегалардын жанында. Анткени мындай коридордо басып баратып бир сурап коесуң мындай жеңил да. Же алар сага мындай көбүрөөк маалымат бере алат. А онлайн болгондо мындай өтө көп формальностьтор көп болуп кетет. Анан сен коммуникацияга чыгыш, суроо бериш бир аз кыйынга туруп калат. Ошондуктан жуниорлорго дайыма оффлайн иштегиле деп кеңеш бермекчимин. Сурооңузга жооп бердим деп ишенем. Чоң рахмат, Салават мырза. Аябай сүйүнүп атам сонун мындай деталдуу, тактап билимдүү Рахмат. адамдын жооптору да. Анан бизде бир мындай үн чыгарып эле сурай турган бирөө бар. Кылычбек агай, кол көтөрүп аттыңыз эле, таппай калдым. Так. Кылычбек агай, үн чыгарып эле сурасаңыз болот. Assalomu alaykum. Байке, Алейкум кандайсыздар? Жакшы. Жакшы. Байке, менде мындай суроо. Биз Турат агайдын окуучуларыбыз. Анан биз баштапкы Flutter программисттерибиз. Анан Германияда канчалык түрдө азыр Flutter колдонушат? Анан биз Flutter менен жумуш таба алабызбы? Ушул боюнча сурайын дедим мен. Германияда ошол Flutter боюнча Flutter менин оюмча азыр дүйнөдө жайылып колдонулуп жаткан технология. Анан бул ошо универсалдуулугу менен алат болуш керек көпчүлүк учурда. Мен өзүм Flutterчик болгондуктан көп маалыматым жок, бирок мен мисалы досторум бар болчу, алар Flutter иштеп чыгуучу болуп иштеген. Анан Германиянын рыногу абдан чоң да, фирмалар өтө көп. Анан бир ысык таап кетсе болот ошол Flutter
иштеп чыгуучу болуп деле. Мындан мен өзүм карап көргөн эмесмин, бирок мен айта алам, сөзсүз позициялар бар. Иштесеңиз болот. Бул жакта менин оюмча сизге азыр маанилүү нерсе, балким башталгыч болсоңуз бир аз Кыргызстандан тажрыйба жыйнашыңыз керек, 1-2 жылдай. Портфолиоңуз жакшы болуш керек. Андан кийин тилиңиз жакшы болсо, анан баягы интервьюда ошолорду ынандыра алсаңыз, интервьюда бул өзүнчө менин оюмча мындай искусство, адамдар менен сүйлөшүп, баягы аларды кызыктырыш керек. Ошол нерсе болсо, менин оюмча тапса болот. Анткени бул жакта айтылгандыр рынок өтө чоң. Бирок азыр эми мындай тенденцияны байкап атам. Мисалы ошол эле ВХЦаттагы студенттер менен дагы ини карындаштар менен да байланыштабыз. Анан кээ бир учурда азыр айтып атышат, мындай башталгычтарга жумуш табыш кыйыналат депчи, кыйын боло баштады деп. Билбейм, балким буга бир кайсы бир кризис себепкерби, баягы согуш болуп атат, берки ковид болду. Жаңылбасам, Германияга жумушка баруу үчүн бул жактан жок дегенде 3 жылдык IT жаатында тажрыйбасы болуш керек деген шарттарда болуш керек эле. Ооба, ошондой жерлер болуш керек. Анткени фирма эмне да, мисалы мен фирма болсом, фирманын жетекчиси болсом, анан чет жактан бир адамды алып аткан болсом, мен мисалы балким өтө баягы өтө башталгычтарды алганга балким кызыктар эмесмин да. Анткени ал келип баягы бизнес value деп коет го, баалуулук болуш керек да. Канчалык опыт, тажрыйбаңыз чоңураак болсо, сиз ошончолук фирмага пайда алып келесиз да. Сиз фирмага пайда алып келесиз, анан ошол пайданын бир бөлүгүн сиз өзүңүзгө аласыз. Эгерде тажрыйбаңыз азыраак болсо, сизге алар көбүрөөк инвестиция кылышат, анан булар үчүн дагы бул акча коротуу да. Ошон үчүн барыбir бизнес деңгээлде ойлонушат да. Балким акыркы суроолордон болуп калышы мүмкүн. Дагы бир суроо экен. Бул сиз жактан келип атат окшойт. Саламатсызбы? Германияда окуу учурунда практиканы кантип тапкансыз? Бул биринчи суроосу. Анан мен быйыл сиз окуган ВХЗда ВХЦ. окуумду улантам. Аха. Ошол боюнча практика табуунун жолдору жөнүндө сурайын дегем. Чоң рахмат. Саламатчылык айымы, куттуктайм. Негизи бияка окууга келиш аябай мындай чоң Ооба, мен дагы куттуктайм. окуялардын бири. Практиканы кандай таптык? Мисалы биз бул жака, биздин убакта 2017 жылы бир аз башкачараак болчу окуу системасы. Азыр бир аз өзгөрүп кетти, бирок ошол боюнча айтып берейин. Биз бир семестр окудук. Стипендия бизге 1 жылга берилет да. 2017 жылдын сентябрынан 2018 августуна чейин. 1 жыл бою 720 евродон 1 айлык баягындай жашообузга керек болгон акчаны алабыз. Андан кийин кыргыз студенттери кирешен булагын табыш керек. Анан бизде как раз ошол стипендия бүткөндөн кийин практика башталчу да. Анан ошол практиканы алып, өзүбүздүн баягы орусча айтканда пребываниябызды улантканбыз. Анан суроо боюнча биринчи семестрди окуп атканда, анан семестрдин аягында немис фирмалары өздөрү келип баштайт да эмнегечи, университетке. Анткени алар кызыктар да, баягы жаш таланттарды өзүнө тартып алуу деген максаттары бар. Алар ар кандай презентацияларды кылышат, же болбосо ар кандай ярмаркалар болот. Ошол жерлерде биринчи контакт болот фирмалар менен. Алар өздөрүнүн контакттарын беришет. Бул биринчи мүмкүнчүлүк. Экинчи мүмкүнчүлүк, ал жакта кыргыз студенттер көп да. Анан кээ бирөө ошол жерде иштеп аткан болот фирмаларда. Анан ошол окуп аткан кыргыз студенттерге же ал жерден окуп кеткен, иштеп аткан студенттерге, бүтүрүүчүлөргө жазыш керек. Мен ушундай издеп атам, балким фирмаларда мүмкүнчүлүк барбы деп. Бул экинчи мүмкүнчүлүк. Биринчи ошол университеттен контакт алып фирмалар менен, ярмаркалардан. Биринчи мүмкүнчүлүк, экинчи мүмкүнчүлүк ошол нетворкинг, кыргыздардын арасынан издөө. Үчүнчү мүмкүнчүлүк LinkedIn эмес, Stepstone, ар кандай сайттар бар. Ал жактан ошол практика, Java же болбосо билбейм, фронтенд же UI UX деп издесеңиз чыгат. Анан көпчүлүк учурда сиз ссылкада болсоңуз, ссылка кичинерээк шаар да, ал жакта фирмалар азыраак. Ссылканын жанында жайгашкан Лейпциг, Дрезден, Кемнис деген шаарлар бар, аякта фирмалар көп. Анан ошол шаарлардан көпчүлүк учурда практикалар чыгат. Анан сиз практикаңызды ошол жерден баштап калсаңыз, мисалы ссылкадан 1-2 сааттык жол менен фирмага барасыз, практикаңызды өтөйсүз, анан ошентип биринчи тажрыйба ушундай орчулук менен келет да. Ошол LinkedIn, Кыргызстанда кандай издей турган болсоңуз деле биякта деле ошондой эле. Болгону фирмалар бул жакта дагы мындай активныйраак, ар кандай ярмаркалар болуп турат, университеттерге келип хакатондорду уюштурат. Менин оюмча Кыргызстанда деле ошондой болсо керек. Болуп баштады бизде дагы ошол сыяктуу. Ошол жакшы. Чоң рахмат.
Салават мырза, абдан кубанычтамын. Анан негизи мындай жолугушууларда дагы бир адамдан суроо болбосо болбойт менимче. Же жок дегенде бир Эралы мырза бар. Барбы сизде суроо? Болбосо жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу агайлар, саламатсыңарбы? Салават агай менен көптөн бери эле таанышпыз, бирок мынчалык тааныйт эмес болчумун. Бүгүн туура эле чакырган экенбиз. Өзүм тааныдым. Жакшы болду. Эми менде суроо эмес, сунуш дейлиби, эми профессионалдык түрдө бир эме да, өтүнүч дейличи латына. Ошол Германиядан колдон келишчи мынакей биздин флаттерлердин эмесине кош келдиңиз, Салават агай, кругуна, бир сообществосуна. Эми бизге ошол жактан жөн эле мындай маалыматтар эмес, чыныгы иш же болбосо практика же болбосо ошол сыяктуу бир чөйрөнү, бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө аракет кылгыла. Анан кийин ошондой нерселерди күтөбүз силерден. Буюрса Силердин ойлонуп көрөйүн. колуңардан келет. Биз силерге Аха. ишенебиз. Анан ошону күтөбүз точно. Акыл, акыл. Чоң рахмат. Ооба, Эрал мырза ушундай оригиналдуу жигит. Суроолорду оригиналдуу, сунуштары дагы. Салават мырза, сизге терең ыраазычылык. Ошол үнүңүз ар дайым ободо оболонуп созула берсин. Биз сизди ошол Рахмат, рахмат. соц тармактарда ошол фронтенд сабактарыңызды, башка ошол компьютердик сабаттуулук боюнча айткан лайфхактарыңызды, кыска туториалдарыңызды көргөндө биз ошо биринчи кезекте ошол өзүңүз айткандай мындай үнүңүздү уккандан байланабыз да. Кой турчу угуп турайын да канса деп. Рахмат. Ошо өлкөбүздүн билим жаатынын, айрыкча ошол IT жаатынын өнүгүшүнө салымыңыздарды кошуп, ошол мекенден алыс жерде аман эсен ден соолукта жүрө бериңиздер. Абдан кубанычтабыз таанышканыбызга жакындан дагы бир жолу. Анан ошо бүгүн бир эфирде отуруп баарлашканыбызга абдан кубанычтуу болуп атам. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат. Ошо сиздерге дагы чоң рахмат ушул мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Бул дагы менин оюмча кайсы бир платформа ошол. Негизи айтат го адам жакшы сөз айткан, эми адам мактаган жагат да, башка бирөө мактаган жагат, бирок кайсы бир эле учурда ошол нерсе дагы мындай жакшы нерселерди кылганга, ошону улантканга дем күч берсе, бул дагы өтө жакшы нерсе да. Ошон үчүн ар бирибиз ошол бири-бирибизге жакшы сөз айткан абдан маанилүү деп эсептейм. Ошон үчүн рахмат. Буюрса ушул жолугушуу дагы мага кайсы бир деңгээлде жакшы мотивация берди. Ошол сиздерден жакшы сөздөрдү угуп аябай мен да кубанычтуу болуп атам. Мен ойлойм ошо бүгүнкү жолугушууда эми колумдан келишинче пайда алып келе алдым деп. Ошо буюрса биз дагы аракет кылабыз, сиздерди да чакырабыз. Ушул жерде азыр отурган адамдар кийин балким кайсы бир сабак курстардын авторлору же фирмалардын жетекчилери отургандыр. Ошо дайыма ошо коомчулукка пайда келтирип ошентип жүрө берелик. Чоң рахмат. Чоң рахмат.